Анан биз болсо убакыттан уттурбай, көпкө күттүрбөстөн биздин кесиптешке кезек берели. Барыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Айымдар болобу, мырзалар болобу, Айтор азыркы учурда дегеле бардык айымдарыбызды ашкана өзүнчө бир өз ордун ээлеп келет эмеспи, өзгөчө мааниге, өзгөчө суроо талапка дагы. Барыңыздарды жакыныраак чакырабыз. Биздин кесиптеш ашканада өзүнүн бир эң сонун коногу менен өзгөчө бир даамын даярдап бермекчи. Рахмат кесиптештер. Саламатсыздарбы, ардактуу көрөрмандар. Агарып аткан таңдай күлмүңдөгөн күндөй болуп, жакшы маанай каалоо менен жалпыңыздарга кутман таң каалайбыз. Азыркы учурдун талабы бул өзүнө жана жакындарына кам көрүү эмеспи? Албетте, даамдуу тамак аштар дагы кам көрүүнүн бир бөлүгү. Өзгөчө даамдуу тамак аштар менен адамдын маанайын көтөрсө болот. Дал ошол максатта 7 каналдын таң сыры берүүсүнүн таңкыдан бөлүмү старт алды. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда мен Салан кызы Бурулай болмокчумун. Бүгүнкү эфирибизде сиздерге болгон сонун бир жакшы маектерибизди жана жакшы бир даамдарыбызды тартуулаган аракет кылабыз. Анда биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүн бизде конокто ким десеңиздер, өзүнүн ар түркүн даамдары менен элибиздин жүрөгүнөн түнөк таап келе жаткан жеке ишкер айымыбыз Айзада Алишерова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Рахмат, жакшы келдим. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Анда эмесе чуу дегенде эле сөз башын баштаганда элибиз менен амандаша кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутман таң. Эфир аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык чакырганыңыздарга. Анда бүгүн бизге эмне тартуулаганы келдиңиз? Негизи мен үй шартында торторду жасаймын. 3 жылдан ашуун үйдө жасап келе жатам. Үйдө мындай айтканда өзүмдүн кухнямда эле түркүн торторду заказга мындай айтканда буйртмага жасаймын. Жана ошол эле күндө жасаган буйртмаларымдын бир түрү десем болот. Бул жерде азыр жөн эле мындай коздолбогон эле торт. Азыр сиздер менен ушул сиздердин логотипиңиздерди кошо чыгарганча келгенмин. Ого, эң сонун. Буну жесе болот. Бул сахарная бумагага чыгарылган. Азыр ушул жерде чогуу коздосок деп турам. Анда эмесе убакыттан уттурбай жасалгонун баштайлы, Мынакей. Жасап жаткан учурда мен сизге арнаган кичигирим суроолорум бар, ошол суроолорума жооп бере кетсеңиз. Албетте. Бул негизи эле бул тортуңузду үйдөн жасап келипсиңиз. Бул тортко азык түлүктөр канчадан колдонулат, кандай азык түлүктөр керектелет? Бул жерде болсо ичинде бисквит, мисалы биз үйдө пирогторду бышырабыз го жөнөкөй эле. Ошол сыяктуу эле бисквит, атай тортко керектелүүчү бисквит да. Ал эми креми, жана сырткы жана ички кремдери болсо, атайы натуральный продуктлардан жасалган, азыктардан жасалган кремдер десем болот. Мисалы магазинде же болбосо таттуулар көп эмеспи магазиндерде. Ошол таттуулардан именно үйдөгү айырмаланып, бул биринчиден үй шартында, ошол эле учурда натуралдуу азыктардан жасалган менен айырмаланып турат. Биз кадимки эле ошол сливки, мындай айтканда каймактын 33%дуулугун, таза масло, творожный сыр, творогторду колдонуп торт жасайбыз, кремдер жасайбыз. Азыр ошентип ичинде 2 түрдүү бисквит салдым, атайы день и ночь деп, мисалы күн түн дегендей кылыпчы. Кара бисквит, мындай айтканда шоколадный. И анан ванильный бисквитибиз бар, еще творожный крем. Кадимки эле твороктон жасалган жана каймак менен жасалган кремдер да. Айтсаңыз, ушул тортуңузга канча өлчөмдөн иштеттиңиз? Мисалы бул жерде бисквитине жасап сөйлөй бериңиз. Бул жакта болсо негизи бисквитине жумуртка, ун, үйдөгү эле баягы сахар, вот ошолор колдонулат. Ал эми кремине болсо творог колдондум. Творогтон 300 грамм, сливкиден мисалы каймактан 200 грамм. Ал эми сахар кошуш керек да, баары бир торт ансыз болбойт дегендей. Сахарная пудра кошулду. Сахарная пудра болсо 100 грамм кошулду. Ошентип кремибиз жасалды. Ал эми мен атай даярдык алып келдим. Өтө убакыт көп кетет, себеби домашний торттор бисквит бир күн жасалып, эртеси күнү мындай айтканда бир күн пропитка болуп, анан торт өзү да пропитка болуш керек. Ал эми бул жерде сразу жасаганга бир аз болуп калбасын, ыңгайсыз болуп калсын деп атайм. Ошондо ушул тортуңузду жасаганы канча убакыт кетти? Мисалы бисквиттин жасаганы 1 сааттай убакыт кетсе, бышышы менен кайра ал муздайт, кайра мындай айтканда тыныгууга жиберебиз, андан кийин кремин жасайбыз, крем жасап кайра аны чогултат да тортучу. Ал убакытка примерно бир жарым саат кетет торту чогултканы. Анан сырткы кремин бергенге да бир жарым саат кетет. Мындай айтканда иш арасында кылабыз да бул жумуштучу. Мен өзү үйдө олтурган декреттеги айым болгон үчүн балдарым менен 2 балам бар, жана ошол
балдарымды караганча торторду буйрутма аламын. Мындай айтканда тамак кылганча эле бисквит жасай коюп, анан балам уктаган кезде буйрутмамды бере коюп, ушинтип иштеймин да. Аял киши деген өзү баарына жетишет, Ой, эгерде кааласа чында жетишет экен. Ошентип эле жасай беребиз. Мындай айтканда бир күн кечке 12 саат убактым кетти деп да айта албаймын. Иш арасында 1 саат, жарым саат жасап атып, ушундай торттор жасап коебуз. Азыр болсо чекесине бир аз крем берип козоп коеюн деп атам. Мынакей бул болсо сиздердин логотипиңиздер, атайын. Таң сыры деп аябай сонун кылып жазып келиптир эжебиз. Бул жерде азыр бул кандай жейилеби деген суроо келиши мүмкүн. Бардыгы жейилет, тортко коюлган нерселердин бардыгы жейилет. Ушул даже мына сүрөт дагы жесе болот да. Атайын кагазга сахарная бумага деп коет. Кагазга түшүрүлөт. Бул жерде боектор дагы жей турган, эмне жей турган боектор. Айтсаңыз Айзада айым, бүгүн сизден кандай маалыматтарды ала алабыз? Негизи атай ушул эфирге келгенге жараша ушул именно үйдөгү торттормдун баалуулугун жеткиргим келди. Ар бир эле эгерде мисалы сиз деле кааласаңыз, үйрөнүп алсаңыз жасай аласыз да. Көпчүлүгү мындай өтө оор көрүшөт да торт жасоонучу. Ооба, мен дагы өзүм негизи мондай шириндик тарабына анча деле жасаганы кызыгам, бирок өзүм колумдан келбейт. Да, көпчүлүгү ойлошот, ошо магазиндеги мисалы торттор бул атай чоң цехтерде жасалат. Мисалы мен үйдө жасай албаймын дешет да. Бирок үйдө эле жасаймын, мен өзүм эле кухнямда. Ар бир неме болсо, мисалы билим болсо, мунун деле бир билими бар да. Үйрөнүп алаткан болсоңуз, сиз деле жасай аласыз. Ооба, дурус. Эме сиздин өзүңүздүн атайын курстарыңыз да бар деп уктум. Ал окуучуларды окутасызбы? Ооба, үйдө жасаган учурда мен Instagram алып барам да. Instagramда дайыма буйрутмаларды көбүнчө Instagram аркылуу аламын. 90% десем да болот. Ар дайым мисалы жасаган жумуштарымды Instagramга бөлүшүп турам, жана ал жактан мага заказ түшөт. Анан Instagramда ошол эле кардарларым, ошол эле башка бир торт жасаганы, үйрөнгөнү кызыккан кыздар карап отуруп, ушундай талап келип чыкканда, мага да үйрөтүңүз дегенчи. Анан ошондон улам уже 2 жылдан ашуун болуп калды. Торт үйрөтүп атам. Көптөн кыздарга үйрөттүм, 1000ден ашуун, онлайн, офлайн дегендей. Анан азыркы учурда деле окутуп келемин. Азыркы учурда да онлайн окутуп аткан учурум. Азыр экинчи кызымды өтөрүп, кызым 5 айлык, азыр үйдө калды. Вот ошол онлайн эле кыздарды үйрөтөмүн. Мисалы ушул азыр мына эфирде кантип көрсөтүп аткан болсом, онлайн сабактарымда дагы мындай ушундай кылып көрсөтөм да. Сиз эми онлайн деп калдыңыз. Онлайн окуткан менен офлайн окуткандын айырмасы кандай? Мындай кайсы бири сизге ыңгайлуураак дегеним го? Мага негизи эки тараптан тең эле ыңгайлуу. Онлайнда деле, офлайнда деле. Бирок көпчүлүгү мисалы үйрөнүп аткандарда суроо болот да. Мен онлайн үйрөнө албаймын го дегенчи. Онлайн үйрөнсө болот. Үйрөнүп эле жасап эле мисалы өзүм деле российский кондитерлерден, чет мамлекеттеги кондитерлерден бара албаймын да. Ал жактан болсо онлайн сатып алам, жана онлайн эле үйрөнүп келатам. Мисалы өзүм мисалмын десем болот. Анан мен өзүмдүн дагы окуучуларым үйдө эле жасап, бакы мындай үйдө эле үйрөнүп, үйдө отуруп алып, айрыкча балдар менен жасаган айымдарга өтө ыңгайлуу да. Анткени балаң менен эч жака чыга албайсың, балаңды таштайын десең эч ким жок болуп калат. Аны менен кошо бара албайсың офлайн окуугачы. Вот ошол учурда онлайн эле телефон аркылуу эле көрүп үйрөнүп алса болот да. Кайра аны кайталап да көргөнгө мүмкүнчүлүгү бар да онлайндынчы. Ал эми өзүмө болсо эки жактан эле ыңгайлуу. Мен баламды караганча эле кыздардын суроолоруна жооп берип онлайнда ошентип алам да. Анда эмесе сиз бул тармакта иштеп калганыңызга канча убакыт болду? Бул тармакка келгениме 3 жылдан ашуун болуп калды. Ошол эле бакы жана айткандай декретте отурганымда келгенмин. Биринчи уулумду төрөп эле бир нерсе мен алек болгум келип үйдө тагыраагы депрессия болуп кетпейин төрөттөн кийинки деп ушундай ушул тармакты тандап алганмын. Негизи өзү кесибим боюнча англис тил мугалимимин, бирок азыр пока ошо декреттен чыга элекмин да, иштегенге убакыт боло элек. Бирок мен ал жакта иштесем деле, даже мындай айтканда госто иштеген көбүрөөк кирешеге чыга алам деп айта алам да, үйдө домашний торттор жасап элечи. Ошон азыркы учурда эми кондитер тармагы аябай өнүгүп кеткен учурга сиздин оюңузча бул тармактын келечеги барбы?
ооба, албетте бар. Кайсыл жерде баягы суроо тарап болсо, ошол жерде мындай айтканда өсүү бар деп айта алам да. Эмнеге дегенде, азыр баардыгы натуралдуулукка, сапаттуулукка өтө басым жасап калды. Жана айткандай, именно магазиндеги торттор эмнеден жасалган бизге белгисиз. Ал эми мисалы биз үйдө үй шартында жасайбыз деп атабыз го. Именно натуралдуу азыктар менен, сапаттуу азыктар менен жасап, мындай айтканда элдин талабы ушул болуп атат да. Бизге сапаттуу, аллергия кылбаган, балдарыбызды семиртип жибербеген, эмнечи ошондой торттор таттуу жегибиз келет, бизге зыян болбош керек денсаулыгыбызга деп уже адамдар ошону талап кылып атат. Ошондуктан дагы кондитердик тармак аябай өнүгүп атат деп айта алам да. Мындан дагы өнүгөт, келечеги абдан чоң. Азыр ушунчалык айтып атпайбы, онлайн аркылуу эле үйрөнүп атабыз депчи. Онлайн аркылуу азыр көптөгөн айымдар үйрөнүп, заказга чыкпаса дагы өз үй бүлөлөрү үчүн прям натуралдуу торттор жасап берип атат да. Сиз өзүңүз айта кеттиңиз, магазиндеги торттор менен менин торторумдун айырмачылыгы бар деп. Сиздин кандай айырмачылыктар бар? Мисалы, мен торторумдун курамында каймак колдонсом, натуралдуу эле биздин каймагы 33%тен жогоркусун, 33%дан жогоркусун. Ал эми дүкөндөгү тортордун составын карай турган болсок, ал жерде мындай өзү ачык эле жазып койгон растительный сливки депчи. Бул деген өсүмдүк майынан жасалган, мындай айтканда пальма майлары кошулган, өтө көп кошулмалар, таттымалдар кошулган кремдер да. Эч кандай натуралдуулук жок ал жердечи. Ал натуралдуу эмес азыктар албетте биздин денсаулукка зыян келтирет. Ал эми бул жерде болсо мен ошол эле даже могул магазиндеги дүкөндөгү жасалган торттор жумурткалары дагы мындай айтканда свежий болбойт экен да. Өтө бир аз неме экен, мына изилдеп келгендечи, коркунучтуу экен. Ал эми үйдө жасалган, мисалы мына менин тортумдун каймагы айтып атпаймынбы, каймак, ошол эле творог биз колдонгон натуралдуу азыктар, жумуртка дажечи. Вот ушулардан эле жасалат. Сиз мындай үйдө отуруп жеке ишкерсиз го эми. Сиздин айлыгыңыз кандай болот орто эсеп менен айта кетпейсизби? Бизге дагы, көрүүчүлөргө дагы бул аябай кызык болсо керек. Ооба, негизи көпчүлүгү кызыгышат ушинтипчи. Тортордон менен иштесе болобу, тегили кирешеге чыкса болобу деп ойлошот да. Албетте болот. Мисалы өзүм айтып атпаймынбы, ошо 3 жылдан бери кирешеге чыгып келатам. Башында бир 15-20 миңге айына чыгып аткан болсом, азыр Кудайга шүгүр 100 миңден ашуун кирешеге чыгам. Кандай деп калсаңыз, мисалы бул тортум азыр 1600 сом, 1800гө сата турган торт да. Мунун ачык эле сыры жок эле айтсам, расходу мындай айтканда чыгымы бир 600гө жакын барат, себеби натуралдуу азыктарда. Ал эми бул жакта өзүңүз көргөндөй ошо мен бир торттон 1000 сомдон иштесем болот да. Мындай айтканда бир эле торт жасабайм да бир күндөчү. Барып уже күнүнө 3төн 4төн жасап калдык уже. Азыркы учурда күнүнө 2ден 3төн торт чыгарам. Ошондо бир күндө 3000-4000 иштеп коем десем болот. Эң сонун. Ошондо сиз бир күндө 3-4төн торт чыгарасызбы күнүнө? Ооба, жана айтпадымбы, бир жасаганда бир 4 бисквит салып коюпчу. Анан ошол эле учурда бардык 4 торттун кремин бир жасай коюп, бир саатта, аларды кайра бир саатта чогулта коюп, ушинтип жасап жетишсе болот да. Сиз баягы айтпадыңызбы, мен азыр декреттемин депчи. Аябай бир күндө заказдар көп түшүп калып, сиз жетишпей бара жатканда балдарыңызды ким карап турат? Ким жардам берет? Негизи сиңдим бар, каралашат. Себеби балдарым кичине болгон үчүн, мисалы ар бир кардарымдын ар бир мындай берип заказ берген торту мен үчүн чоң жоопкерчилик да. Ошол жоопкерчиликти толугу менен мындай айтканда жакшы аткарып берүү үчүн, убагында жасап берүү үчүн албетте бир аз өзүм жетишпей калган учур болду, анан сиңдим азыр жардам берип атат. Бирок буга чейин сиңдим жок эле, өзүм бир эле бала менен жетип жасап жүргөнмүн. Анан такыр эле жетишпеген учурларда ошо окуучуларыма кээде заказдарды берип коем. Эң сонун анда. Ошондой эле бүгүнкү украшениялары бүттү, кандай болду? Ооба, негизи бул жагына деле крем берип койсок болот, бирок мен оюмча өзү деле сонун болду мындай. Скромный, азыркы учурда тренд торттор десем болот. Азыр трендте минимализм болуп атат. Мынакей самыган сиздердин таң сыры деген логотипиңиздер, анан торт. Тоже кессек болот эгерде. Кесип болот? Кийинкисинде кесели. Бүгүн ушундай сонун жасалгасы эле аябай ичинин даамы дагы кандай экенин көрсөтүп турат. Өзүңүздөр көргөндөй ушундай бир сонун логотип менен таң сыры деп жасап келиптир. Эжебизге аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошондой эле негизи
бизге берилген убакыт да өз соңуна жетип баратат экен. Сизге эркин микрофон болсун анда. Негизи ар бир эле айым эгерде каалоосу болсо торт жасай алат дейт элем да. Жана билим болсочу. Айтар элем ошол ар бир үйдө отурган, мисалы мен мындай айтканда үй бүлөмдүн тамак ашына бир аз жоопкерчиликтүүмүн да. Ар бир продуктунун составын карап алгангачы, ошол эле ар бир айым үй бүлөсү үчүн торт алып атканда болобу, тамак аш алып атканда составына, курамына карап алса, жана өз эле үйүндө эле жасаса деген мындай айтканда ниетим бар. Эмнеге дегенде жана айткандай эле дүкөндө ар кандай составы бизге белгисиз таттуулар жасалып коюлуп атат. Ал эми эгерде сиздерде дагы каалоо болсо, билим болсо, сиздер дагы үй бүлөңүздөр үчүн ушундай тортторду жасай аласыздар. Бул жерде мисалы таң сыры деген логотиптин ордуна үй бүлөңүздөрдүн сүрөттөрүн койсоңуздар болот дегендей. Ал эми ар бир айымга болсо, үйдө болсо бош убактысын бекер кетирбей, ушундай бир хобби катары алектенишин каалайт элем. Жана баарыңыздарга рахмат. Ушундай эле көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп тургандай бир эң сонун даамды бизге тартуулаган эже Айзада айым болду. Анда эмесе сиздер дагы ушундай бир сонун даамдарды, таттууларды үй бүлөңүз менен чогуу дасторкон үстүндө отуруп татып көрүп даамын татсаңыздар болот. Андыктан Айзада айымдын Айза Алишерова деген Instagram баракчасына катталсаңыздар болот. Ошол жактан заказдарды кетирсеңиздер болот. Ошондой эле Айзада айым ар кандай окуучуларды чыгарып жатат экен азыркы учурда. Сиздер дагы эгер турмушка чыгайын деп жаткан кыздар азыркы учурда кондитер тарабына барып, өздөрүнүн билимин дасторкон тармагында өнүктүрүп жаткан учуру, дал ушул Айзада айымдын курсуна келип катталсаңыздар болот. Ошондой эле сизди дагы кайсыл жактардан таба алабыз, өзүңүз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Негизи ошол өзүңүз айтмакчы, Instagram баракчада ар дайым активдүүмүн. Күнүгө сторис алып барып турам дегендей, күнүмдүк мисалы торттун жасалуу процесстерин мен бөлүшүп турамын. Ошол жактан деле толтура маалыматтарды алса болот. Өзүмдү айта кетейин, Айза Алишерова деген Instagram баракчама катталсаңыздар болот. Жана ошондой эле офлайндагы сабактарды өткөрүп турамын. Буюрса эми декреттен бир аз чыгып алып, жаз айларына мен сөзсүз барып окуймун да. Бүтөмүн. Ар бир айым үйрөнө алышына мен толук ишенемин. Анткени кыргыз айымдары ушунчалык кыйын, колунан баардыгы келет да, эгер каалоо болсочу. Ошондуктан барыңыздарды ошо торт үйрөнүүгө, жок эле дегенде үй бүлөңүздөр үчүн болбосо кирешеге чыгам десеңиздер дагы болот. Жана айткандай өзүм мисалы примермин, жана мен миңдеген окуучуларым дагы буга мисал болуп бере алат. Кирешеге чыксаңыздар да болот. Ошол эле учурда үй бүлөңүздөр үчүн даамдуу торттор жасап бериңиздер келсе, мага кайрылсаңыздар болот. Instagram баракчамды дагы да айта кетейин, Айза _пробел Алишерова. Ушул жактан мени таба аласыздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай бизде ушундай сонун бир жакшы маек болду. Жана бизге келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз, Айзада айым. Бизге берилген убакыт өз соңуна жетип баратат. Анда эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнүчө аман болуңуздар.